Интернетте кирсем эле ар кандай тамактарды бышырып, көзүмдү күйгүзүп, мен дагы жасагымды келтире бердим. Ойлонуп отуруп, балдарым пицца деп эле кайра пицца сураган үчүн ушинтип пицца жасоону чечтим. Пиццаны дагы жалкоолордун пиццасы деп атап койсоңуздар болот. Эмне дегенде, бул атайын даяр тестодон. Атайын мындай магазиндерде бар, билесиздер, даяр тесто ушундай сонун. Ошол тесто менен эле үйдө бар продуктыларыбыз менен эле жасап коебуз. Ошол даяр тестону эле жайып туруп, ушунун бетине ушундай помидор, огурцы, кетчуп, майонез, колбаса, сыр кылып эле баарын салып эле духовкага салып, жалкоонун пиццасы. Албетте өзүң камыр кылып, жайып кылсаң сонун болот го, бирок бул даяр тестодон дагы аябай сонун чыгат экен. Балдарыңыздар билесиздер, мен деле ошондойбу, билбейм, тамактандашат. Тамакты бир казан кыламын, эч ким жебейт. Күйөөм экөөбүз жейбиз, болду. Балдарыма сөзсүз башка нерселер жешет. Сметана, колбаса, же болбосо молоко, ошого окшогон башкача нерселерди жешет. Нан менен жешет да. Андан көрө ушундай кылып берсеңиздер сонун өтөт экен. Балдар дагы өтө жакшы көрүп жейт экен. Даяр тестону эле алып туруп эле пиццаны жасап, камырын кылсаңыздар деле болот, ручной. Мен кичине жалкоолук кылдым. Камыр кылганга зеригип, магазинден эле даяр тесто алып келип эле ошого эле бышырдым. Интернетке кирип карасам, ушуну сонун кылып жасаса болот экен деп ойлоп калдым. Именно ошол тестодон хачапурада жасап көрдүм. Сыр салып, алда сонун болду. Сосиска салып деле жасап көрдүм эле, алда сонун болду. Самсалар да сонун болот экен. Даяр тесто чыгып калып, биз айымдарга сонун болду. Камыр кылып жайып отурбайбыз. Ушундай эле ачып туруп эле өзү даяр кесилген болот. Ошол кесиктеринен эле кесип эле бөлүп эле алып, нарыдан бери жайып туруп эле колубузду камырга салып да отурбайбыз. Ошол тестону чыгарып койгондорго да рахмат дейм да. Ишти жеңил кылып, тестосы да аябай жумшак, сонун пышат экен. Мен көбүрөөк жукараак жайып алыпмын. Бул жерде карасаңыздар, мен көбүрөөк жука жайып алыпмын. Бир аз калыңыраак жайсаңыздар дагы да сонун болот. Бирок жука жайылса дагы тез пышат экен. Примерно 10 минуттан ичинде мен уже пиццам бышып калды. Даже 5 минут ичинде. 5 минут камырын жайганга, мына кыймаларды тураганга кетти. 5 минут бышканга кетти. Карап туруп эле 5 минуттун ичинде 230 градуста сонун кылып бышырып алдым. Үйдө отуруп, телефон менен онлайн киреше тапса болот деп айтышса, мурда ишенбейт элем да. Азыр Кудайга шүгүр, үйдө отуруп, колумдагы телефон менен эч жака чыкпай, кичинекейим 1,5 жаш, 2 жаш боло элек. Ошо кичинекейимди караганча, үйдөн чыкпай эле, телефондон эле акча таап атам. Кандай сонун заманда жашайбыз, а? Мындан 10 жыл мурда интернеттен акча табасың, интернет менен киреше таап, үйдө эле жумуш кылып каласың десе, эч ким ишенбейт болчу, туурабы? Мен деле ошондой элем. Даже интернетте көрсөм деле алдашат, каякта кантип эле дейт элем, бирок жасаса болот экен. Кудайга шүгүр, ошол онлайн жумушум бар экенине. Онлайн жумуш менен үйдөн чыкпай туруп эле сонун кирешелерди табып, жашоомду өзгөртүп атам десем болот. Ар 20 күн сайын 40-50 миңден бир айда 2 жолу кеде айлык түшөт. Ушундай сонун компанияда иштейбиз. Бул кандай компания десеңиздер, Faberlic компаниясы. Faberlic'те колуңуздагы телефон менен эле өзүңүзгө керектүү продукцияларды онлайн магазинден заказ берип, керегин алып, иштетип, мисалыга шампундарды мен 2 жылдан бери базардан шампунь албайм. Ценасын билбейт экенмин. Өткөндө случайно базарга барып калып, ценасын сурасам, шампунду 450, 500, 600, 700 миң сомго чейин шампунь бар экен. Прям шок болуп калдым. Мен Faberlic'тен 110 сом, 100 ашып кетсе 150 сомго эле алып иштетем. Милаларыны дагы сиздер канча сомдон шампунь алып иштетесиздер, жазып койсоңуздар болот комментарийга. Анан миласы дагы
өтө арзан да. Миласын мен примерно 150 сом, бизге 126% менен 140-130 сомдон дагы, кээде акция болуп калса 115 сомдон да чыгып калат да. Кудайга шүгүр, ошол компаниядан мен биринчиден өзүм үчүн сапаттуу, таза, халал продукцияларды колдонуп атам, ден соолугум үчүн витаминдерди ичип атам, балдарым үчүн витамин берип атам. Быйыл кыштан жакшы чыктык, оорубай, сыркабай, витаминдерди ичип, балдарым иммунитетин көтөрүп, азыркы мезгилде дагы ошол өзүм үчүн керектүү каражаттарды алып отуруп элем. И ошонун негизинде ошол онлайн магазинди өзүм эч нерсе сатпай туруп эле акча тапканын жолун үйрөтөм. Эгер сиздерге да кызык болсо, келиңиздер. Колуңузда телефон болсо, и так эле базардан шампунь, порошок, мила постоянно сатып аласыздар. Постоянно аласыздар, акчаңыздарды кетирип аласыздар. Сиздерге эмне берет ошол магазин, базар? Сиздерге бизнес бербейт, киреше тапкан жолун үйрөтпөйт. Ошол мисалга бул жерде эч кандай акча киргизбейсиз да. 1 сом акча киргизбей туруп, нолдон ошол базарга, магазинге кетирип аткан акчаңызды бул жактан эле өзүңүзгө керектүү нерсени, каражатты алганча эле нолдон эч кандай киреше киргизбей туруп чоң доходторго чыксаңыздар болот. Чындыгында мен дагы ишенбейт болчумун, бирок 2 жылдан бери пассивный ар 20 күн сайын киреше табам. Эгер сиздерге да кызык болсо, анда комментарийга плюс калтырып койсоңуз, мен сизге личкаңызга байланышып, кааласаңыз номер калтырып койсоңуз болот. И мынакей пиццаларыбыз ушинтип пишип калды, кыздар. Сонун болуп, вообще жумшак, сонун экен, балдарга өлө жакты. Сиздер да жасап көрүңүздөр.